Азыр көйгөлүп жаткан Төө Бурчак талаасы апрелдин башында айтылган. Бүгүнкү күндө баш көтөрүп бой алып келе жатат. Бул учурда жөөктөр жумшартылып, арыкчалар салына баштайт. Азырынча отоо чөп каптай элек. Себеби отоо чөпкө каршы дары-дармектер берилген. Таласта Төө Бурчак талаалар дээрлик ушундай көрүнүштө. Фасоль негизи бизге жаңы келген учурларда лопатка багытында фасолдор 3,5-4 тоннага чейин берилчү гектарына. Чөп детер 10 жыл мурун эле да. Азыр болсо ушу 1,5 тонна, 2 тонна мыктаза. Так ушу 1,5 тоннан тегерек эле болуп атат да. Эми буга деле Кудайга шүгүр дешибиз керек, себеп дегенде баасы өйдө болуп атат. Бул Төө Бурчактар дагы жумшартылгандан кийин 10 күн аралыгында биринчи суусун ичишет. Облустун дыйкандары акыркы кезде арпаны дагы көп өстүрө баштады. Негизги себеп малдын башын көбөйтүү болуп, арпа тоют катары камдалууда. Анан жерди Төө Бурчактан эс алдырып, улам орун алмаштырып айдап, топурактын асылдуулугун сактоо. Арпабыз ушул, нар жагы чөп ушул. Азыр болсо чөптү сугарып атат. Арпа болсо мына подсеп, ушу беде менен подсеп кылганбыз да. Бул жана которуштур айдоонун ушул айтып аткан ушул да. Бул жер көп 5-6 жыл айдалып калды бул жерге. Биз айткан фасолубузчу. Эми ошону жерди эс алытып, көп түшүм алуу максатында ушул кайра быйыл чөп кылдык. Арпа менен кошо чөптү подсеп кылдык да. Эми Кудай бурса эни жылдан баштап, кийинки келаткан жылдан баштап бул жерде беде болот. Кудай бурса. Эми бедени тоют катары кайра эле өз малга камдайбыз да Кудай. Бүгүнкү күндө Талас районундагы Өмүралиев айыл аймагында дээрлик айдап себүү иштери бүтүп калды. Райондо өрөөндүн башка аймактарына салыштырмалуу жазгы тала иши кечирээк башталат. Бардыгы тигилип уже даяр болуп калды. Дыйкандар сугарып, биринчи суусу болбосо дагы жамгырдын суусу менен сугарылып атат. Эми ылдыйкы жакта чөп башталды. Эмелери чабыктары башталган. Анан кийин эми бизде дайым буйруса бир 20 күн, 1 айдын ичинде биринчи чабыгыбыз башталат чөп боюнча. Талас районунда картошка башка райондорго салыштырмалуу көбүрөөк айдалат. Себеби жер топурагы картошкага жагымдуу. Козучак айылынын тургуну Арзыгул Султаналиевдин 7 гектар чамалуу үлүш жери бар. Кече бедесинин биринчи чабыгын чапса, бүгүн Төө Бурчак жана картошка талааларынын жерин жумшартып жатат. Бардын эле ошол фасоль кылдык, картошка кылдык, ошо көлдөн алып келген уругубузду сеп, фасольду да септик ошо жартысына. Чөбүбүз дагы бар. Эме кылып турабыз. 3 жыл айдап, чөп 3 жыл кайра фасоль кылып алмаштырып айдап турабыз да. Таласта эгин талааларында быйыл жаңылык киргизилди. Эгин талаалар мурда келки гана себилип, арасына бир кылка арыкчалар болчу эмес. Быйыл бул талаага арыкча салынып, дан эгиндер жөөктөргө ирети менен себилди. Бул ыкма айрыкча сууга суу тартыштыгында сууну, убакытты үнөмдөгөр шарт түзөт. Мындай ыкманы райондун жетекчилигинин сунушу менен жайылтуу каралууда. Азырынча бул жаңы ыкма Кара Бура аймагына колдонулган. Башка райондун дыйкандары бул ыкманы үйрөнүү аракетинде. Эми эффект көп бул жерде. Анткени мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, бул суугат жерден, түшүмдөрдөн ашык болбосо кем эмес да. Бул эң биринчиси убакыт уттук. 4 күндүн ичинде 34 гектар жер суу ичет деген мындай болгон эмес жок. Ушуну далилдедик. Экинчиден сууду сиңирүү жагы, эгиндин ичүү жагы да жакшы. Бети катпайт жөөк менен. Ал жагынан уттук. Мына суу тартыш болуп аткан убакта дыйкандарга тез которулуп, камсыз кылганга пайдалуу да бул. Учурда жер жемиштердин да маалы кызып жаткан мал, помидор, капуста, бадыраң дагы ушул сыяктуу көчөттөр олтургузулуп, айрым бакчаларда гүлдөп калды. Сафарма Пирназарова апрелден тартып күнөсканада пайдаланып баштайт. Мурда өндүрүлгөн уруктарды мында сеп, 1 ай бою жылуулап кези келгенде суугарып багат. Көчөттөрү жетилгенде ушул Чакан бакчасындагы миңдеген көчөттү терип, күнүнө Талас шаарындагы Борбордук базардагы сатуучуларга дүңүнөн өткөрүп турат. Учурда көчөттөрдүн дээрлик сатып бүттү. Уругудан эле. Уругуну өзүм жууп алам да, несиндечи, башындан. Ошо уругуну эле кайра эле жазында не кылып отургузам да. Анан аны апрель айларында отургузабыз да. Ал 1 айда жетилет. Май айларында уже чыгып калат. Анан сатыкка да не кылам. Апар базарга сатам.
калганын ошо өзүм эгем. Кайра эле урук алам да. Каарманыбыз ушул чакан бакчасынан жер жемиштен азык түлүк эле эмес, киреше дагы табат. Мисалы, бул укроптун биринчи жөөгү. Бул 18 апрелде эгилген. 15 күндөн кийин сатыкка жарап калат. Ооба, бул укропторду деле ошо салат убагында, ошо августтун нелеринде элдер салат кылып баштайт. Ошол кезде мен базарга чыгарам да. Анан элдер ошо салат убагында алышат. Анан бадыранга, туздаганда алышат. Бадыраңдарды Ошо бадыранга именно салат убагында мен чыгарам да булардычы. Ошо элдер алышат. Салатка деп алышат, анан бадыраң туздаганга алышат. Жердин асылдуулугун жоготуп албоо максатында көпчүлүк дыйкандар которуштуруп айдоону колго алып жатканы байкалат. Андан тышкары жер асылдуулугу үчүн кийинки жылдары мал кыгын коромжу кылбай үлүш жерге себүү дагы тажрыйбаланууда. Таласта дыйкандар үчүн дагы бир жаңылык болду. Топурактын сапатын аныктоочу атайын лаборатория быйыл ачылып ишке берилген. Учурда дыйкандар лабораториянын кызматын пайдаланып, өздөрүнө тиешелүү жердин топурагын текшертип алып жатышат. Ал тургай жетишсиз затты аныктап дыйкандарга кеңеш берет. Себеби чарчаган жерлерге илимий мамиле жасоо мезгил талабы. Талааларга ушул жер семирткичтерди себүүдөн мурун ушул жерден топурактын анализин чыгарып, кандай ушул жерге талап кылынат, кандай удобрение керек, жер семирткичтер ушул жерден тез аранын ичинде чыгарып берүүгө булар күнү түнү иштеш керек. Буну талап кылып коебуз. Ошондой эле ушундай лабораториялар ушул 4 райондо да өзүнчө ачууга иш алып барабыз. Анткени бул бүгүнкү күндө агрардык республикабыз, анын ичинен Талас областында ушул негизги 118 000 гектардан ашык айдоо жерлерибиз бар. Ушул жердин баары ушул лабораториялык баягы илимий чөйрөнүн көз карашы менен иш алып барууга убакыт келди. Ошондуктан мындай лабораторияларды ачканга аракет жумшайбыз. Таласта жалпы 107 000 айдоо жери бар, анын 56 000 гектарына төбүрчак эгилген. Быйыл ошондой эле облуста кант заводу ишке киргендиктен кант кызылчасын өстүрүү көбөйдү. Негизинен кыркымдан эгин 11 000 гектар жерге айдалды. Будан тышкары фасоль 56 000 гектар жерге айдалып калды. Жүгөрү 4300 гектар, картошка 10 800 гектар колдонаштырылган. Бүгүнкү күндө 10 000 гектар айдалып калды. Дагы жогорку зонада айдалып атат. Быйыл айыл чарба багытындагы жеңилдетилген насыяларга кезекке тургандардан дыйканчылыкка караганда мал чарбачылыкка сурагандар арбын болгон. Талас аймагынын тургуну Бобек Молдалиев учурда колуна каражатты алды. Анын максаты сүт багытындагы уй фермасын куруу. Буга чейин мал чарбасындагы үлгүлүү иштери арбын. Алган кредитти мен өзүм жакында эле алдым. Жакында эле алып, улам базар сайын базарга түшүп, азыр Россиядан келген жакшы породистий уйлар келип аткан экен. Ошого басым жасап, ошодон алып атам, сүттүү уйлардан. Азыр биз 7-8 алып койдум. Андагы буюрса Кудай кааласа мына жакынкы базарга түшөм. Ошону алып, анан кийин ушул сарайды салып койгон былтыр эле. Биздин дыйкан фермерлерден, ишкерлерден келип түшкөн 1748 дыйкан фермер ишкерибизден жалпысынан 1 миллиард 320 миллион сомго арыздар келип түшкөн. Ушул жеңилдетилген насыяларды алуу боюнча. Бүгүнкү күнгө карата жалпысынан 348 дыйкан фермер ишкерибизге 154 миллион насыялар берилди. Анын ичинен тармактар боюнча токтолуп кетсек, 144 дыйканыбызга 52 миллион сомдун тегерегинде жеңилдетилген насыялар берилсе, 202 фермерибизге 99,7 миллион сом жеңилдетилген насыялар берилди. Ошондой эле 2 ишкерибизге 2 миллион сомго жеңилдетилген насыялар менен колдоолор көрсөтүлдү. Белгилей кетсек, Таласта быйыл ирригация тармагына айрыкча колдоо болуп, бир катар каналдар оңдоодон өткөрүлдү. Республикалык казынадан 93 миллион сом бөлүнсө, жергиликтүү фонддордон дагы каражат каралган. Учурда каналдарга сууга суу кое берилген. Салика Садиева, Илхан Арсанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.